Turmuşqa чыгып жаткан кыздарга 3 өзгөчө эскертүү. Биринчиден, эч качан күйөөңүздүн, семьяңыздын, жеке семья баштадыңыздар, эч качан сырын көчөгө алып чыкпаңыз. Ал жакшы подружка дешиңиз мүмкүн, ал жакшыраак бирөө дешиңиз мүмкүн, ой мен жакыным дешиңиз мүмкүн. Жакыныңыздын дагы жакыны бар, подружкаңыздын подружкасы бар. Билесизби, подружкаңыз сизге көп нерсени айтып берет. Көп адамдын эч кимге айтпагын деп сырын айтып берет. Сиздин дагы сырыңызды эч кимге айтпагын деп туруп башка бирлерге айтып берет. Кыз баладан өткөн саткын жок. Себеби тарыхты мен көп окуйм. Империялардын, чоң падышачылыктардын жер менен жексен болуп жок болуп кетишине аял себеп. Болгону да аялдын тили себеп болгон. Семьяңыздын бузулуп кетишине тилиңиз себепчи болуп калбасын. Күйөөңүз бир нерсени ишенип айтат сизге. Эгерде башка бирөөдөн угуп калса ошол нерсени, сизге эч качан эч нерсени айтпай коет. Анан жүрөсүз, күйөөм мага ишенбейт, сырын айтпайт. Өзүңүздөн, тилиңизден. Тилиңе жарашасын табасың дейт го. Ошондуктан ойлонушуңуз керек. Семьядагы сырларды эч качан эчке алып чыкпаңыз. Эгерде ал төшөк маселеси болсо эч качан. Төшөк маселесин кеңири айтып берет башка бирөөлөргө. Жок, андай кылды, мындай кылды, кээде нааразы болуп, досторунун арызданып, эжелеринен нааразы тескери карап жатып алды. Андай кылды, мындай кылды деп айтып берет да. Жок. Төшөк маселеси эч качан сыртка чыкпаш керек. Бул жеке күйөөңүздүн ортосунда калыш керек. Ал эми экинчи маселе бар. Бул сырттан сиздердин семьяңыздарга эч ким аралашышына жол койбоңуз. Кичине эле бирдеке кылса, апа ажырашам болду. Кызым келе бер болду, кыйналып калыпсың десе, кетип калбаңыз. Туруктуу турушуңуз керек. Турмуш жеңил эмес. Бул баягы консерва завод эмес бул. Бумага завод эмес бул. Турмушка серьезный караш керек, жеңил карабаш керек. Кичине тийишип бар деп койсо, жүгүңдү алып кетип калба. Апаң келе бер десе, кетип калба, келип калба. Анан ойлонуп дагы сүйлө. Жообуңду бер дей бербе. Эркек болсоң талагыңды бер дей берет. Талагыңды берип койсо чындап. Каяка барасың? Не кыласың? Кантип жол табасың? Ошол багытта дагы ойлон. Ойлонуп сүйлө. Үчүнчүдөн, арам-адал маселеге өтө дыккаттык менен мамиле кыл. Бул коюп жаткан тырнагыңдан баштап, боёп жаткан чачыңдын краскасына чейин. Арам-адал маселеси бар бул жерде. Чачты боёш арам, химикат өчпөйт, гусул кабыл болбойт, тырнагын коюш, краскалаш. Суу тийбегендиктен гусул өтпөй калат. Кээде каза болуп калсаң, жуунтуш өтө кыйын болот. Ошондуктан бул маселелерди өтө ойлон. Косметика кылам десең, табигый жолдон өтө косметика көп, сулуу көрүнөм десең, өтө сулуулуктун жолу көп, багыты көп. Үч маселени унутпа.